Замандаштарым, сапарлаштарым, балдарым, қыздарым. Замандаштарым деген аябай кымбат сөз. Мен түшүнгөндү силер түшүнөсүңөр. Бирок бир учур келет биз түшүнгөндү кийинки замандын балдары түшүнбөйт. Азыр деле бирибиз түшүнбөшүбүз мүмкүн. Анткени силер мектепте окусаңар, мен 40-тан аштым. Краш деген сөздү жакында эле билдим. Анткени аялымдагы 90-жылдан кийин төрөлгөн. Жаш буум менен биздин ортобузда ошол сөздөн угуп биринчи турган келишче краш деген талкалан деген сөздө. Эмнеге мындай сөздү ойлоп табышкан билбейм. Кыргызча татынакай келишимдүү мыктысың деген эле сөз айтсак болот эле, бирок краш деген жакшы эле сөз экен. Ошентип тилин да түшүнбөй каласың, дилин да түшүнбөй каласың, мүнөзүн да түшүнбөй каласың, заман өтө берет экен. Адамдардын көз карашы өзгөрөт. Биздин убакта дамбал мода болчу, ошону кийген бала күртө көрүнөт эле. Азыр андай кийип бул жерге чыксам күлүп атып ишиңер эзилмек. Бул заман өзүнчө модасы бар. Бирок Кудайга шүгүр дейли, заман келетат, аманбыз, тынчпыз, көзүбүз көрүп турат, тилибиз сүйлөп турат, колубуз кармап турат, бутубуз басып турат. Эртең менен кар жаады. Биз убагында айтты эле, кар жаады, бакыт жаады, кар жаады, нур жаады, аппак кар сенде алтын бар деп. Мен чындап эле ойлоп турмун, аппак карда алтын бар деп. Көрсө кыргыз кыйыр айткан, түз айткан эмес. Кара, алтындан да кымбат нерселер бар. Кар болбосо суу кайдан болмок, суу болбосо жашоо кайдан болмок. Биздин чөлдөр, шалбалар кантип көгөрмөк, дарактарыбыз курап калмак. Дыйканчылык болмок эмес, нан жемек эмеспиз. Алтындан да кымбат нерсе бар. Анткени кыргызда бир сөз бар. Арпа, буудай аш, алтын, күмүш таш дейт. Алтынын күмүшүң таш. Ал кооздоңго керек, зияпаттанганга керек, өзгөчө аял затына жагат экен. Жалтырак, жултуракты көргөндө аял заты анча-мынча баласын унутуп калышы мүмкүн экен. Бирок чындап эле жандагы баласын жоготуп ийиптир. Алтын, күмүш карабаптыр. Ошон үчүн алтын, күмүштүн орду жүрөктө эмес, жүрөктө бир эле орун бар, бул ыйманга орун болуш керек. Башка орун жок ал жакта. Жаратканга сүйүүгө орун болуш керек. Эмнеге мен муну айтып атам? Анткени кар жаап атат, анан кар эрип кетти. Азыр жолдогу карлар эрип кетиптир. Кайра ылайга айланып, чалпылдап, айнегимди кайра кир кылып койду. Бүгүн кар, эртеге ылай. Бүгүн бар, эртеге жок. Кардан өрнөк алгыла. Өмүр деле ошол сыяктуу. Бир карасаң кар эч качан кетпешүдөй көрүнөт, күн бир тийгенден кийин эртеси таппай каласың. Ошон үчүн мен бүгүн сториске жазып койдум, кар бул мүмкүнчүлүк деп. Кандай мүмкүнчүлүк? Жок дегенде балдарды чанага тартканга мүмкүнчүлүк. Азыр чананы ойлоп калбасаң, кар коюш ойноп калбасаң, шаардын ичинде лыжа тээп калбасаң, эртеге бул карды таппай каласың. Ошон үчүн мен өз даярданайын дедим эле, китеп окуйн дедим эле, китепти да окуган жокмун, бүгүн балдарды чанага сүйрөдүм. Бирок бала деген бала чарчабайт экен. Сени айдатып коюп жүрө берет экен. Аякка тарт, буякка түрт деп. Мен үшүп чарчадым, балдар чарчаган жок. Бала кезде чарчабайсың, байкасаң, эртеден кечке кыймылдай бересиң, бирдеке кыла бересиң. Баланын жакшы жери ошо да, өзүн өзү алек кылганды билет. А биз андайды билбейбиз. Колубуз бошогондо шылкыйып отуруп калабыз. Кыйратып койгонбуз. А бала чарчабайт экен. Бир убакта тоголуктап кар жасай атат, кар баба, кар ата жасай баштады. Эмне болсоңор ошол болду деп кирип кеттим. Бир убакта ушундай бактылуу болуп келди. Буттары суу шалпылдап. Бизде кызык да, бутуңду суу кылбай ойно деп коесуң. Бул деген сөз ойного деген эле сөз да. Эшиктен жыргап бала кирип келсе, эмнеге бутуңду суу кылдың? Мынаны эмнеге жырттың? Кийим табылат, бирок ошол мезгилдеги сезим табылбайт. Азыр жылгаяк тээп келеле, сыйгалчак тээп келеле десек өң барбайсың. Койгулачы деп. Бир убакта эң башкысы ошо да. Билесиңби, көчөдө ойногон мезгилдер эсиңерде барбы? Көчөдө ойноп аткан мезгилде үйүңдөн апаң чыгып чай ичип ал десе жаман көрөсүң апаңчы. Келип чай ичип кет деген киши сенин душманың да. Мен ойноп атсам көрө албастык кылып, мени чакырып атат. Ушунча балдардан кантип кетем деп, айда жок киресиң, уруп согуп чыксаң, оюн таркап кеткен болот, өтө бакытсызсың өзүң, байкасың. Ошол замандарда өтүп кетти. Ошон үчүн ар бир замандын өзүнүн керемети бар экен. Мисалы, бала кезде көксөгөндүн бир эле проблема. Канчалык өзүң кичинекей болсоң, проблемаң да ошончолук кичинекей. Бала кезде бир эле проблема, туурабы? Кандай проблема? Оюнчугум болсо деген проблема. Анан ошол мезгилдеги оюң дагы башкача да. Мен атам кандай акча болгондо баарын оюнчук сатып алам деп белиңер. Менин аялым айтчу экен, мен чоңойгондо, акчам болгондо бүт акчама мороженое сатып алып жейм деп. Азыр мороженейди бекер алып келип берсең да жебейт. Адамдын табиети өзгөрөт экен. А дегенде оюнчук болсо болду. Оюн болсо болду. Жаш балдардын бир өзгөчөлүгү өздөрүн өздөрү алек кыла берет. Анан бир учур келет, 6-класстан баштап мындай бекерчи боло баштайсың, байкагым. Жөн эле. Сөзүң дагы жөн эле. Бияк барып келечи, эмне кетсе жөн эле. Асанга жолугуп келечи, эмнеге? Жөн эле.
Анан бир учурда экинчи курстан баштап жасанганды баштайсыңар. Эми азыр 11ден деле башталса керек, бирок негизи экинчи, биринчи курстардан башталат жасанганы. Чачты жасап, кашты боеп, кыскартып, кийимдерин жакшысын тандап, адам зыйнат деп кой, сулууга кызыга баштайт. Байкасаңар? Мен биринчи курстагы сүрөттөрүмдү аялым көрүп алып аябай күлдү. Айттым, бирок сен ушуну өзүм көзүм менен карабайсыңбы деп. Лайли менен Мажнунду уктуңар беле? Ушунчалык Лайлини жакшы көрчү экен Мажнун. Лайлинин айылынан ит келип калса, ошонун көзүнөн өпчү экен. Эмне көзүнөн өп атасың? Ушул көз балким Лайлини көргөндүр депчи. Бир жолу кудуктан Лайли суу алып бериш деп турду. Бир челек алып берсе, Лайли сууну көтөрүп алып кетип калыптыр. Ошо күнү кечке суу алып бериптир да. Жөн эле суу алып чыгып бере бериптир да, келгендин баары эле. Эмне келсе Лайли айттыр эле. Анан Лайлини ошончалык жакшы көрөт экен. Анан төөсүнө отуруп алып туруп Лайлинин айылына жөнөптүр. Анан Лайлин ойлоп уктап кетет экен, төөнүн аркасында төөнүн баласы бар экен. Бир камчы салгандан Лайлинин айылын көздөй жөнөткөн төө. Анан уктап кеткенде төөгө баары бир да. Төө Лайлини сүйгөн жок. Төө баласын ойлойт, аркага баласы да кетип калат экен. Ошентип отуруп кечке Лайлинин айылына жетпей коюптур. Бул дагы маанилүү нерсе. Эмне дегенде төө бул сенин илимиң, билимиң, инструментиң. Лайли сенин максатың. Бирок аркада төөнүн баласы бар, напси деген балекет бар. Бул символикалык кыйырдагы мааниси бар. Бирок айтайын дегеним, Лайлини бирөө барып көргөн экен. Лайли деген кара деген сөз экен. Мындай кара туур эле, мындай эле кыз болгон экен. Анан таң калыптыр да, сен ыргайланткан, дүңгүрөткөн, мактаган, башыңды жоготкон сулушуу десе, муну менин көзүм менен карабайсыңбы деген экен. Анысыңарындай ар бир нерсеге ошол доордун көзү менен караш керек. Экинчи курстан баштап жасана баштайсың. Бирок мен айттым, биринчи курстагы сүрөтүмдү көрүп күлүп атат да, бети кызыл бала, бирок айттым, ошону сен ошо мезгилде өзүмдүн көзүм менен карасаң, өзүм өзүмө дүйнөдөгү эң сулуу адам көрөт элем, дагы деле күлөт. Бирок ал сүрөттөрүмдү көрсөтпөй эле коюшум керек экен, бирок ошо мезгилде мен өзүмө өтө башкача ойлойт элем. Азыр силердин араңарда да ошондойлор бар. Атаңардын сүйлөгөнүнө кете уяласың, апаңдын кылганына уяласың. Өзүң ошондой акылдуу ойлогон кезиңер азыр да. Баары көзүңөр кичинекей көрүнөт мындай. Жетекчиң деле, мугалимиң деле, класс жетекчиң деле, үйрөткөндөр деле баары көзүңө келесо көрүнөт. Байкайсыңарбы? Ошол курак азыр келдиңер. Ошон үчүн бирөө айткан экен, 15 жашымда өзү музыкант болгон, мен дедим деп. 15 жаштан 25 жашка чейин мен дедим, 25 жаштан 35 жашка чейин мен жана Моцарт дедим дейт. 35 жаштан 45 жашка чейин Моцарт жана мен дедим, 45ке чыккандан кийин Моцарт калды, мен жок дейт. Мен азыр 45ке чыктым. Ошо мен деген сезим эми жоголот экен. А дегенде сезим, андан кийин акыл, андан кийин баам, андан кийин парасат деген ошо болот экен. Ошон үчүн өзүмдүн сүрөтүм өзүмдүн көзүм менен карап эле аялым күлүп атат албетте. Силер дагы бир убакта мен аябай татынакай жигит болчумун деп сүрөттү көрсөтсөңөр, аялыңар жаш болсо күлөт же балдарыңар күлөт, атам эмне эле болуп атат депчи. Себеби ал мезгилдеги прическа башка болот, ал мезгилдеги баалуулук башка болот. Укмуш эле кийингенде көрүнөт элек, ошо сүрөттөрдү көрсөк азыр күлкүбүз келет. Бекерчилик, анан жасануу башталат. Анан үйлөнгөндөн баштап мындай аялым татынакай, күйөөм келишимдүү ошо менен. Күйөөм келишимдүү деп мактанбайт экен кыздар. Бирок аялым татынакай деген сыймыктан эркектерде болот экен. Эмнеге билесиңерби? Байкагылагын бардык жаныбарлардын эркектери кооз, аялдары кооз эмес. Ургачтылары кооз эмес. Айгырды кара, бейни кара. Айырмасы барбы? Бай тоос деген куш бар го, куйругун жайган. Ал ургачсы эмес, эркеги ургачсы куник эле болот. Пактекти кара, уйду кара, төөнү кара, бүт бардын эркеги кооз, аял анча кооз эмес. Аял эмес, ургачы деп коет жаныбарлар туурабы? Бир гана адамзатта аялдар татынакай, эркектер анча эмес. Ошон үчүн Борончу деген кул айтат го, аялдар кызгалдактар, эркектер кокоткенектер депчи. Анан эмне үчүн ошондой дегенде, бүт макулуктар, жаныбарлар эркегибиз кооз болсо деген кыял болот экен да. Бир гана адамда аял зат мен эле сулуу болсом деген сезим болот экен. Ошон үчүн бирөөдөн сураган экен, эртеден кечке жасанып отуруп берет экен да, анан сен эч кимди жакшы көрбөсөң керек десе, кантип жакшы көрбөйм дептир. Ушунчалык сүйгөн бир адамым бар, ал өзүм деп коет дейт. Ошон үчүн аял заты сулуулукту ушунчалык жакшы көрөт. Баягы алтын, күмүш, шакектериңерди деле бириңер көрсөткөн тагынасыңар, эркек анын кереги деле жок. Ишенесиңби? Кээде прическасын өзгөртүп же чачын боеп алып туруп, үйүмдө кызым же аялым тосуп алса, мен байкабай деле кирип кетем. Бирок мен өткөндө телефонду алмаштырсам, 5 жашар кызым байкап коюптур. Бардыгын байкап турган аял заты болот да. Ошон үчүн абайлаш керек. Үйдө дагы укпайт деп сүйлөй бербе. Ар жакта
кийим тигип атса укпайт деп сүйлөсөң, аял затынын көзү ишинде болот, кулагы аркага бурулуп калган болот мындай. Биз эркектер баарын бир угабыз. Бул жакта музыка чыгып атат, бул жакта даңкадык, биякта балдарың ойноп атат, тиякта кошуналар урушуп атат, баарын бир угабыз. Аял заты керегин тандап алып, такан сукканды билет экен. Ишенбесеңер сурагыла. Ошентип отуруп, сулуулук өтө маанилүү болот, бирок сулуулук да өткөн мезгил болот. Үйлөнгөндөн кийин аял менен мактанасың, анан балдарың менен мактанасың, анан алган машинаң менен мактанасың, үйүң менен мактанасың. Мактанууга убакыт кетип атат. Бир учур келет, канча балаң бар деп сурайт, билесиңби? Аксакалдар сүйлөшкөндө эле канча балаң бар депчи, меники 5, меники 7, ошентип отуруп неберелери менен мактанганга өтөт. Ошентип мактанып отуруп, жаңыдан төрөлгөндө бир аз өткөндөн кийин бала жаңыдан басат го, эч кимге карматпай, эч кимге таянтпай бассам экен деген арзусу болот. Эң аягында аксакал ошентип калат экен, эч кимге карматпай бассам эле болду депчи. Ошентип андан кайра өтүп кетесиң, өмүрүң мактануу менен өттү, бүгүн салган үйүң 3 жылдан кийин модадан калат. Бүгүн алган машинаң 2 жылдан кийин эч ким карабай турган машина болот. Азыр эч кимди таң калтыра турган заман эмес. Байкасаң, адам байлыктан да тажады, кедейликтен да тажады. Айтайын дегеним, макулукка жетип бактылуу боло албайт экен. Силерде ушундай болду беле? Телефон алып алсам эле бактылуу болот элем деген сезим болот, э? Телефонго жетесиң, 3 күндөн кийин сонуркоң таркайт, дагы бир нерсе көзүңө жакшы көрүнөт. Оюнчугуна жетти, бала деле ойноп туруп 1 сааттан кийин башка нерсеге кызыга баштайт. Азыр силер бойдок мезгилиңер, көзүңөргө бир кыз көрүнүп жүрөт да. Ушуга жетсем, менден бактылуу адам жок эле. Анча-мынча жигиттерди карап койдуңар, менин күйөөм болуп калса бар го депчи. Анан күйөөң болот, Кудай кааласа, аялың болот. Үйлөнгөндөн кийин ошон үчүн айтат го, бүт ааламга падыша болсоң дагы аялыңа падыша боло албайсың. Ааламга аалым бол, аялыңга аалым боло албайсың. Анткени аялың сени башкалар көрбөгөн акыбалда көрөт. Ооруп жатканда, кыйналып жатканда, ач калганда, кеч калганда, анча-мынча арман ыйлаганда. Ошон үчүн олиялар дагы аялдардын олия болгон эмес. Бирөө алыстан келиптир, атайын, ат арытып, жол карытып, бир олиянын батасын алайын деп. Анан барса, олияны бирөө ошончалык урушуп атат имиш. Иттен алып көргө салып атат имиш. Аялдын үйүнө экен, барса аялы. Анан мен олияга келдим эле десе, мунун эмнеси олия? Муну мен билгенди билгенде силер. Олия деп келмек тургай, бетине түкүрөт элеңер деп коет имиш. Анын аркасынан чыгып айтыптыр да. Не келдиң эле депчи, сизге келдим эле дептир. Макулду анан токко кирип кетип, бир убакта олия арыстанга отун алып келген экен. Отун артып алып келген экен. Анан таң калыптыр да, аялыңыз сүйлөп айткан, арыстан баш эткен десе, ошол аялдын аялдыгына чыдагандыгым үчүн олия болдум деген экен. Ошон үчүн Кудай берсе жетесиңер, жеткенден кийин анын деле кемчилдиги көрүнөт. Азыр кафеде отурганда жигит дагы кыз дагы эч убакта кемчилдигин көрсөтпөйт. Мен бир да кызды көргөн эмесмин. Не жейсиң десем, манты жейм деген. Самсы жейм, чучвара жейм деп эч ким айтпайт. Жок дегенде мясо по-французски деп бир деген жаттап алат. Бифстроган деген баягында өстөр бар го, өзү билбесе деле ошону айтат. Анын алдына келсе, жарымын жеп, жарымын жебей, кийин үйлөнгөндөн көрөсүң, кезиң жебейсиң. Калган мабыр мен жок ойм. Азыр бүт жасалма мезгил болот да, мындай басканда да башкача. Анан конечно, мен күйөөмдү аябай сыйлайм, урматтайм, бир сөзүн эки кылбайм, балекетке мээңе жаңак чакат Кудай берсе.